Чүйдүн бардык ооруканалары штаттык режимде иштеп, сасык тумоон жана курч, респиратордук вирустук инфекциянын кеңири жайылып кетишине каршы күрөш жүрүп жатат. Бул багытта Сокулук районунун дарылоо мекемелеринде жугуштуу оорулар менен күрөшүү иштери жүрүүдө. Сокулук район Белек айылынан болом. Ушу ооруп больницага түшүп калдык. Больницанын акыбалдары жакшы экен азыр. Мурдага караганда жакшы, таза. Медиктердин да ишлерге отношениясы жакшы болуп калыптыр. Жылуу, таза, эмелер бат-бат тазалап турат экен. Шарттар бар, э? Шарттар жакшы. Мына 3 нээрем келип ооруп жатты. Бул пневмония болуп калыптыр. Бул острый бронхит болуп калыптыр. Бурдагы пневмония болуп калыптыр мынакей. Ушуларды Кудайга шүгүр мына жакшы карап, врачтарыбыз Чынар Осмонова, Рахат Салмарбековна, сестра старшилар мына Бегим айла, медсестралар баары жакшы карашып, уколдорду жакшы сайышып момдетип. Кудайга шүгүр бир жума болуп калды, жакшы болуп калышты. Суук түшкөндөн бери жугуштуу оорулар ооруканасынын дарыгерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Күнүнө ооруп калган жүздөгөн адамдар дарылоо мекемелерине кайрылып, айрымдары жаткырылса, калганы амбулатордук дарыланууга жөнөтүлүүдө. Күнүнө бир 60-70 ооруну принимать этебиз, кабыл алабыз. Анан амбулатордук негизде биз жардам беребиз. Көбүн жаткызбай, баарына жаткызганга биздин орунубузда да жок. Мына биздин бир инфекционный бөлүмүбүз бар. 20 койкага ылайыктуу. Азыр жагына көргөндөй, ошонун ичинде мындай өнөкөттөнүшүп кетишкен, өтүшүп кеткен сасык тумоолор менен ооругандар жатат. Мындай жеңил формадагылардын баарын биз амбулатордук түрдө анан үйдөн дарылаганга аракеттенебиз. Дарыгерлер жугуштуу ооруларга чалдыкканда балдарды үй шартында дарылоо туура эмес экенин айтышат. Оорунун белгилери байкалган учурда дароо үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылышы керек дешет. Жарандарды өздүк гигиенаны сактоого чакырышат. Көпчүлүк чогулган жайларда бет каптаган жүрүш керек. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.